Алло. Саламатсыздарбы? Эгерде угулуп атса, SMS жазып койгула. Угулуп атат. Tamam. Так, бул жуманын темасы 3-контест. Декабрь 10 наркы жумада контест болот. Ошолордун темалары Arrays, one dimension, two dimension. Эки array, массив деп коет орусчасы. Одномерный массив, двухмерный массив эки түрдүү. Так. Биякта MCCM'де массивтер боюнча суроолор бар. Суроолорду иштейбиз. Ошо иштегенде түшүнүп каласыңар. Так, массив берилет. Четный индексте жаткан массивтерди чыгарып койгула дейт. Кайсы 0-чү, 2-чи, 4-чү. Массив канчадан баштайт? 0-дөн баштайт. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болуп кетет да. Ушунда ар бир четныйде жаткан массивтерди чыгарып койгула дейт. Анда кандай кылабыз? Массивти биринчи жарыялап атканда так, интежер деп коелу. А. Суроого карайбыз. Суроодо 100ге чейин берилет санда биздин массивтин размери 101 деп койсок болот да. Массивте эмне болот? Кайсы типте болуш керек? Массивтин аты, анан кийин ошол атка тиешелүү канча место болуш керек. Анан ортосунда Алло. Алло. Алло, мырза. Я онлайн дерс болуп, тезирээк чыгып Сайдыр байке күтүп атат экен. Хадыман дерстен бөлмө. Так, массивтин аты, анан кийин массивтин размери. Бизге массив канчага 100ге чейин берилиши мүмкүн экен. Буну кантип окуп алабыз? Мисалы 6 десе 6 санды окуш керек экен. Дагы бир интежер n деп коелу. N 6 болсо 6 санды окуш керек экен. Анда эмне болот? Sin n for i барабар 0дөн массивтин эң биринчи саны 0дөн башталат. I канчага чейин? Нге чейин. I плюс плюс. Sin мисалы for айланат да 0дөн баштап нге чейин. Ар бир айланып келгенде биринчи кайсы? 0-чүнү окуш керек. Экинчи биринчини, үчүнчү экинчини болуп кетиш керек. Ошондо алмаш үчүн эмне болуш керек? Кайша I деп коебуз. I биринчи 0ду окуйт. Sin A0, A1, A2, A3, A4, A5. Эми бизге эмне сурап атат? Биз окуп алдык. Кийин for I барабар 0дөн ар бир 0, 2, 4ке чейин болот да. I кичинекей nге I барабар I плюс 2. Ошондо 2ден кошулуп кетет. 0, анан кийинкисинде 2, анан 4, 6, 8 болуп кетет. Cout A I. Так, A I боштук менен чыгарышыбыз керек экен. Анда эмне кылабыз? Бир боштук коюп коебуз. Эгер боштук чыгарбай койсоң, баары жабышып калат дагы.
Buyaktan жөнөткөндө кабыл албай коет. Ката болуп калат. Так, кийинки суроо. Так, аттап кетели. Мисалы, сыга өтөлү. 2-2'den аттап кетели. Бизге эмне берилет дейт? Массив берилет экен. Бүтүн сандардан. Ошол массивдин элементтеринин арасынан канчоо оң сан. Оң сан дегендер эмне? Плюс 1, 2, 3, 4. Минустар кирбей калат. Мисалы 5 сан берилет экен, 5-өөнү канчоо оң болуп калат? 3-өө. 1, 2, анан 3. Минус 1 менен минус 4 экөө кирбейт. Ошондо кандай кылабыз? Так, бул жерге чейин окуп алдык. For i барабар 0-дөн i n-гече бул барабар жок. I плюс плюс. Так. If ai чоң 0-дөн болсо counter плюс плюс. Counter integer counter барабар 0. Башында counter'дын 0 деп алабыз. Анан кийин ар бир массивдин ар бир элементин текшерип чыгабыз. Эгерде 0-дөн чоң болсо, counter'га 1ди кошуп коебуз. Дагы 0-дөн чоң болсо, дагы кошуп кете беребиз. Ошондо канча жолу чоң болгонун чыгарып коебуз. Мисалы, бузакта кодун көрсөк болот. A дептир, мисалы 1000ге чейин, 10.000ге чейин деппиз. Endi окудук, endi a'yini окуп алдык. Эгерде a'yı 0-дөн чоң болсо, counter plus plus, counter'ы чыгарып коебуз. Так, бизге массив берилет экен. Кийинки суроосу кайсы? A, S, Y. Биз бирден таштап кетип атабыз. Силер өзүңөр кийинки калып калган суроолорду чыгарып чыккыла. Так, эгерде биздин массивте эки катар тургандардын эмнеси знактары окшош болсо, знак деген плюс же минус. Окшош бир любой бир сан болсо, анда yes деп чыгарабыз. Эч качан окшош эмес болсо, no деп чыгарабыз. Мисалы, могу мисалда эмне болот? Так, бул мисалда 1 минус 3, 1 минус 3, 4 минус 2, 1. Эч кайсы бири-бирине жакын тургандын знактары окшош эмес. Мисалы, 1дики плюс болот, минус 3, плюс минус. Минус 3, 4, минус плюс болбой калат. Аны кандай кылабыз? Так, эрейди жөнүндө окуп алабыз. Анан кийин for i барабар 0-дөн i кичинекей n минус 1ге чейин. Эмне үчүн? Себеби эң акыркысын текшерип атканда эң акыркысынан кийинки сан жок да. Экөөнү салыштыра албайбыз. Ошон үчүн эң акыркысына чейин кылып коебуз. Эгерде дейбиз if эмне? Так, ai чоң же барабар 0-дөн жана ai плюс 1 чоң же барабар 0-дөн же болбосо, бизде экөө тең 0-дөн чоң болсо, же болбосо экөө тең кичинекей 0-дөн. And ai кичинекей 0 болсо, анда Cout туруп
программаны бүтүрүп койсок болот. Биз бирөөнү тапсак болду, калганын кереги жок. Эч качан булардын ичине кирбей атса, анда Cout no деп коебуз. Так, ошондо 0дон n-1 чейин карап чыгабыз, ар бирин өзүнөн кийинкиси менен салыштырабыз. Эгерде өзү дагы өзүнөн кийинки дагы экөө тең 0дон чоң болсо, анда булардын знактары окшош болот. Же болбосо өзү дагы өзүнөн кийинки дагы экөө тең i+1 болот мына жер. i+1 экөө тең 0дон кичинекей болсо, анда знактары окшош болот. Yes деп туруп, return 0 деп бүтүрүп коебуз. Return 0 деген программаны бүтүрүп коет. Бир жолун тапсак болду. А болбосо мындай эч качан мындай знактары окшош тургандарды таппадык, анда no чыгат. Так, биякта айын окудук. Анан ар бир айын текшерип чыгытабыз. 0дон чоң, экөө тең 0дон чоң же экөө тең 0дон кичинекей болсо, анда yes деп туруп бүтүрүп коебуз. Так, бизге эмне берилет экен? Массив берилет экен. Массивдин тескерисин чыгарып коет экенбиз, эң аягынан башына чейин. Жөн эле эң аягынан башына чейин чыгарып койсок, жетишсиз экен, биз булардын местолорун алмаштырышыбыз керек экен. Кайсы менен кайсысын? Мисалы 4-5-3, 4-2-3. 4-5-3 6 4-5-3 4-2-3. Анда могу экөөнүн местасын алмаштырабыз. Бул экөөнүн местасын, анан бул экөөнүн местасын, анан бул экөөнүн алмаштырабыз. 4 менен 3-тү, 5 менен 2-ни, 3 менен 4-тү алмаштырышыбыз керек да. Буну кантип алмаштырабыз? Мына эң биринчинин эң акыркы менен, экинчини эң акыркыдан бир мурунку менен. Ошондо кайсы жерге чейин алмаштырабыз? Жарымына чейин алмаштырабыз. N сан болсо, n бөлүнгөн 2-ге чейин алмаштырабыз. Кайсылары менен? Мисалы, эң башынан биринчи болсо, аягынан биринчи менен. Башынан экинчи, аягынан экинчи. Башынан үчүнчү, аягынан үчүнчү менен алмаштырышыбыз керек да. For i барабар 0дон i кайсыга чейин? Кичинекей n бөлүнгөн 2-ге чейин. Мисалы, 6 болсо, кайсы жерге чейин? 3-ке чейин алмаштырабыз. 0, 1, 2-ни. Түшүнөрбү? 5 болсо 0 менен 1-ди алмаштырып коебуз, 2 ортодо калып кала берет. i++. Так. Кантип алмаштырабыз? Swap деген функция бар, Кайсыны? i-ни, мисалы, a0-чүнү кайсы менен алмаштырабыз? n-i-нчи менен. N деген 6. n-i минус 6 болсо, эмне болот? 6 минус 0 минус 1 5. 0-чү, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи болуп калат. Ошондо n 6 болсо, 6дан 0ду кемитсең 6 минус 1 5. 0 менен 5-ти 1 болгондо, i 1 болгондо 5-тен 1 6-дан 1 кемитсек 5, 5-тен кайра 1 кемитип коебуз 4-чү менен. Онда 2, бияктан 4 минус 1 3. Бүтүп алмаштырып коебуз. Анан массивди кайра чыгарып коебуз 0дон n-ге чейин.
Так, бизге массив берилет экен. Массивдин эмне кылышыбыз керек экен? Эң акыркысынын башына калгандарын бирден жылдырып коюшубуз керек экен. Мисал 4 5 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 6 сан бар. 4 5 3 4 2 3 дегенде 3 башына келип калыш керек, калгандары бирден жылып калыш керек. Ошондо канча? 3 4 5 3 4 5 3 4 2 болуп калат. Так, мындай кылыш үчүн эмне кылсак болот? Бул экөөнү алмаштырып койсок болот. 2 менен 3түн местосы алмашып калат. Кайра алмаштырып коебуз. Кайра алмаштырабыз, кайра алмаштырганда 3 эң башына келип калат, калгандары бирден жылып калат. Аны кандай кылабыз? For i барабар n минус 1ден баштайбыз. i чоң 1ден i минус. Так, могул жерге чейин алмаштырабыз. Чоң 0ден деп коелу. Бул жерге чейин алмаштырабыз. Калгандары эмне болот? Так, swap i менен эмнени алмаштырабыз? i минус 1 деп койсок алмашып калат. Кандай болот? Так, биринчи n минус 1. n деген 6, минус 1 демек 5. 5тен баштайбыз. 0 1 2 3 4 5. Так, 5-чи менен 4-чүнү алмаштырабыз. Анда эмне кылат? 4-чүгө 2 келип калат, 3 могул жерде туруп калат. Анан for кайра келет дагы, 4-чү менен 3-чүнү алмаштырабыз, анда 4 бияка жылып калат, 3 бул жерге келип калат. Андан кийин 3 менен 3тү алмаштырабыз, 3 бияка келип калат, 3 кайра бияка. 3 менен 5тти алмаштырабыз, 5 келип калат, 3 бияка. Кийин 3 менен 4тү 4 болуп калат, 3 биякта туруп калат. Ошондо эң акыркы башына жылат, калгандары бирден жылып калат. Так, бизге массив берилет экен. Так, массив эмне өсүү тартибинде кетет экен. Анан массивдин ичинде канча түрдүү сан бар, ошону чыгарып коебуз. А могу эмне экен? 5 1 1 1 1. Баары 1 болгон үчүн бир эле түрдүү сан болуп калат да. А мисал 5 1 2 2 3 болсо канча болуп калат? 3 болуп калат. 1 бар, 2 бар, 3 бар. Ошондо канча түрдүү сан бар экенин кантип билебиз? Мисал 5 1 2 4 4 8 болсо канча деп чыгарыш керек? 1 2 3 4 деп чыгарыш керек. Бул массив ар дайым өсүү тартибинде кетет. Ошон үчүн өсүү тартибинде кеткен үчүн, мисал 4тен кийин кайра өзүнөн кичинекей сан келбейт. Же өзүнө барабар, же өзүнөн чоң сандар келет. Эгерде өзүнө барабар болсо, анда ошол бойдон эле кала берет, бир эле сан бойдон. Өзүнөн чоң болсо, демек ошондой сандан дагы башка бар деген билдирет да. Мисалы 1 1 2 2 3. Мисалы 1ден бар. Кийин бул экөө барабарбы? Анда бир бойдон эле кала берет. Бул экөө барабар эмеспи? Анда плюс 1, дагы бир түрдүү сан келди. Бул экөө барабарбы? Тура берет. Кийин бул экөө барабар эмеспи? Анда дагы плюс 1 болуп калат. Эки жан-жанга тургандарды карап кете беребиз. Качанга чейин? Аягына чейин. Эгерде экөө бири-бирине барабар эмес болсо, демек башка бир түрдүү сан келди деген болот. Давас for i барабар 1ден баштайбыз. 4-чү же 0ден баштайбыз. i n минус 1ге чейин i плюс плюс эң акыркысы өзүнөн кийинкиси жок болгон үчүн n минус 1ге чейин. if дейбиз. ai not is equal to ai плюс 1. Эгерде ai
I плюс өзүнөн бир кийинкиге барабар эмес болсо, анда counter плюс плюс. Башка түрдүү дагы бир сан келди деген. Counter integer counter 1ге барабар болот. Эң биринчи өзүн алып алдык дегенди билдирет. Cout counter. Counter'ды чыгарып коебуз жөнүнө. Так, бул суроолор тапшырма болсун. Азыр бул одномерный массив. Бир өлчөмдүү массив болуп калат. Биз эки өлчөмдүү массивге өтөйлү. Эки же андан көп өлчөмдүү массивге өтөйлү. Эки өлчөмдүү, бир өлчөмдүү массивде эмне болду? Мисалы, бир немели таблицанын мындай, мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бир катар эле сандар болот. А эки өлчөмдүү массив болгондо бул таблица сыяктуу болуп калат мындай. Бунун row column эки нерсеси болуп калат. Мисалы 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мисалы, могул жер эмнеге барар болот? Бул жер 3-чү, 5-чи. A, 3, 5 деп койсоңор, могул жердеги санга кайрылып алабыз. А бунун размери канча болот? 1, 2, 3, 4, буягы 7. Бунун размери integer деп койлу. A 4 болот, буягы 7 болуп калат. Эки өлчөмдүү, мисалы, 0-чү үчүн канча бар? 7 бар. Биринчи үчүн дагы 7, экинчи үчүн 7. Ошондо эки өлчөмдүү массив болуп калат. Мисалы, могул жер канча болуп калат? 0дөн башташыбыз керек, ошондо A биринчи, A1 0 болуп калат. А бул жер A2 4 болуп калат. Так, бизге энен өлчөмдүү массив толтурушубуз керек, таблицаны толтурушубуз керек. Кантип толтурабыз? Так. Бул таблицанын үстүнкү жагы 0 болуш керек. Таблицанын диагоналы 1ге барабар болуш керек. Анын ылдый жагы 2ге барабар болуш керек. Так, ылдый жагы деген эмне? Диагонал деген эмне? Анан жогору жагы деген кандай болуп калат? Бир таблица чызып көрөлү. 4 4. 1 2 3 5 болуп калды. 1 2 3 4 5. Анда биз могу ортолорун бир кылабыз. Буягы 5, буягы 5, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Эмне болуш керек? Ортосу 0 1 2 3 4 болсун. 0 1 2 3 4. Биздин таблицабыз канчага барабар? Размери 5 5ке. Туурабы? А ортосу эмне болот? Ортосу ар дайым буягы 4 болсо, буягы 1. 0 болуш керек. А буягы 3 болсо, буягы 1. Буягы 2 болсо, буягы 2. А буягы 1 болсо, буягы 3. Буягы 0 болсо, буягы 4 болуш керек. Экөөнүн суммасы эмне болуш керек экен? Бирдей болуш керек. Эгерде могул жагы азайып кетип атса, буягы көбөйүш керек. Туурабы? Эгерде if дейбиз. If так, эмне болуш керек? Буягы менен row менен колумн суммасы n минус 1ге барабар болсо, анда ошол жерге 1ди коюп коебуз. А үстү жагы эмне болуп калат? Экөөнүн суммасы
эч качан n-1-ге жетпей калат. Анда 0-ду коюп коебуз. Эгерде экөөнүн суммасы n-1ден чоң болсо, анда 2-ни коюп коебуз. Эмне кылабыз? Так. Integer a мисалы 100 деп коелу. Бизге 100 место берет. Анан n. Так. Sin n деп коелайлы. Анан биякта i, анан j дегендерди да берип коелу. For i барабар 0дөн i n-ге чейин i плюс плюс. Экинчи for, эки for болуш керек. Биздин массивибиз эки өлчөмдүү болгон үчүн. J барабар 0дөн j кичинекей n-ге чейин j плюс плюс. Эгерде if i плюс j барабар n-1ге барабар болсо, анда эмне кылабыз? A i j барабар 1ге. Демек, бул диагоналында турган болот. Экөөнүн суммасы j-га n-1ге барабар болсо. Так. If i плюс j кичинекей n-1ден болсо, анда үстү жагында болгон болот. Барабар 0. If I плюс j чоң n-1ден болсо, анда ылдый жагында болгон болот. J барабар эмне 2. 1 же 0 же 2 экен. Ушуну толтуруп коебуз дагы. Кийин бул массивди кантип чыгарып коебуз? For i барабар 0дөн i n-ге чейин i плюс плюс. Мындай кайшасып коелу. For 0 үчүн 0-нчы катар полный чыгарышыбыз керек. Кайра 1 болгондо 1-нчы катар полный чыгарабыз. J барабар 0дөн j n-ге чейин j плюс плюс. Сяут биз a i j деген массив толтуруп чыкканбыз. A i j, анан ортосуна боштук чыгарып коюшубуз керек. Бир боштук толтуруп коебуз. Сяут бир катар полный чыгарып бүткөндөн кийин endline кийинки лайнга түшүрүп коюшубуз. Handle деп коебуз. Так. Ошондо 0 үчүн бул i 0 үчүн n жолу чыгарат. Анан endline кийинки лайнга түшөт. 1 үчүн кайра n жолу чыгарат, кайра кийинки лайнга түшөт. Ошентип n жолу чыгарып коет. Так, бизге массив берилет экен. Массив берилет экен, бул массив эмне симметриябы же симметрия эмеспи, ошону чыгарабыз. Эгер симметрия болсо yes, болбосо no деп чыгарабыз. Симметрия болуш үчүн массивдин эки жагы окшош болуш керек. Диагоналдын ылдый менен үстү жагы. Мисалы 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Бул эмне болот? Симметрия болот. Могул жагынын үстү жагы менен ылдый жагы барабар. Мындай караганда мындай көзгү сыяктуу болуп калыш керек. Мисалы могул жагы 2 болсо, анда симметрия болбой калат. Эмне үчүн? Бул менен бул экөө барабар эмес болот. Симметрия болгондо кайсы? Мо менен мо барабар болуш керек. Бул менен бул барабар болуш керек. Бул менен бул барабар болуш керек. Буларды кантип текшеребиз? Мисалы 1, 2, 3 болсун, массив болсун. Бuyagы 1, 2, 3. Мисалы экинчи менен үчүнчү 2, 3 менен кайсы барабар болуш керек? 3, 2 барабар болуш керек. Ошондо I, J менен JI барабар болуп калыш керек. Туурабы? Мисалы 2, 1 менен 1, 2 барабар болуш керек.
Эгерде ушулардын кайсысы бирөөсү барабар эмес болсо, анда no деп коебуз. Так, биринчи биз массивти жарыялап алайлы. Int a 100 n I j. Так, ен I j. Жок. Sin n 900. Канча окуйбуз? For i барабар 0дөн i n'ге чейин i плюс плюс. For j барабар 0дөн j n'ге чейин j плюс плюс sin a i j. i'нчи row, j'нчи колумду окуп алгыла дейбиз. Мында ар бир санды окуп чыгат. Анан кийин кантип текшерип коебуз буларды. Ушул эле for'ду алабыз кайра текшергенде. For i барабар 0дөн i n'ге чейин i плюс плюс. For j барабар 0дөн точка j кичинекей n'ге чейин j плюс плюс. Эгерде if ai j not is equal to aj i aj i'ге барабар эмес болсо, анда бул эки симметрия экөө бири-бирине барабар эмес болуп калат дагы. Cout no. Return 0. Так, барабар эмес болот дагы. Cout no. Барабар эмес, симметрия эмес деп туруп программаны бүтүрүп коюшубуз керек. Эмне себептен? Себеби 2-3 жолу no деп чыгарып коюш мүмкүн да. 2-3 жерде барабар эмес болсочу. Бизге бир эле барабар эмес болсо, бул симметрия эмес деп бир эле жол чыгарып коебуз. Ошон үчүн программаны бүтүрүп коюшубуз керек. Эч качан бул if'тин ичине кирбесе, анда бул эмне болот? Симметрия болот. Yes деп чыгарып коебуз. Таблица умноженияны толтуруп койгула дейт. Массивке толтурушубуз керек экен, анан кийин чыгарышыбыз керек. Таблица умножения кандай болот эле? Так, жөнөкөй эле таблица, мындай. 9га чейин. Же болсо бизге n берилет, n'ге чейин болуш керек. 3 болсо, биягы 3, биягы 3. 0дөн баштап, мисалы 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Мисалы 3 көбөйтүлгөн 4 дейлі. Анда эмне деш керек? 12 деп коюш керек. Буну тушуначы. Анда эмне кылабыз? Кантип толтурабыз? I жин алабыз. I көбөйтүлгөн I. I көбөйтүлгөн J кылып коебуз. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Эми 1ге кайсы санды? 1ди көбөйтсөң 1, 1ге 2-ни көбөйтсөң 2. 1ге 3'tü көбөйтсөк 3, 1ге 4'tü 4. Так, 2'ге 1'di 2, 2'ге 2'ni 4, 2'ге 3'tü 6, 2'ге 4'tü 8. 3'ге 1 3, 6, 9, 12. Деп туруп, ушул массивти чыгарып коюшубуз керек, жөн элечи. А буну кантип толтуруп коебуз? Жөнөкөй эле. Sin n m. Бизге integer n m a 100 деп коелу. Анан I J деген сандар болсун. N'ни окуйбуз, n'ге жараша толтурабыз. Кантип толтурабыз? For I барабар 0дөн I n'ге чейин I плюс плюс. For J барабар
Noldan J M'ge çeyin J plus plus. Tak. A I J'inchi emnege barar bolot? I көбөйтүлгөн J'га barar bolot. I көбөйтүлгөн J'ga barar bolot. Так, анан кайра чыгарып коебуз. For I barar нөлдөн I кичинекей M'ге чейин I plus plus. Атакка шашып койлу. For J barar нөлдөн J кичинекей M'ге чейин J plus plus. Cout A I J. Ортосуна бир боштук коюп коюш керек. Боштук койбосок эки сан катар жабыш болот. Cout анан бир лайнды чыгарып түшкөндөн кийинки лайнга коюш керек. Cout and line коюп туруп мындай кайша жабып коебуз. Түшүнүктүү болдубу? Так, демек эне бизге NM таблицаны змейка кылып толтургула дейт. 0дөн 9га чейин келет. Анан 10 деп туруп биягына 19, кайра биягына 29, кайра биягына түшөт. Так, бизге NM берилет. Мисалы канча болсун NM 3-4 болсо биз биягы 3 болуш керек, биягы 4'tü толтурабыз. Канча? Биринчисине 0, анан 1, 2, 3. Анан бияка 4 кылабыз. 5, 6, 7. Бияка 8, 9, 10, 11 деп толтуруп коюшубуз керек. Бизге N менен M берилет. Муну кандай толтурабыз? Эгерде так 0дөн баштап туруп кайсыга чейин толтурабыз ошондо? 0дөн баштап N көбөйтүлгөн M минус 1ге чейин толтурабыз. N3, N4 болсо анда булардын сайызы канча болот? N көбөйтүлгөн M болот. А биздики 0дөн баштаган үчүн N көбөйтүлгөн M минус 1ге чейин болуп калат да. Так, бир каунтер ачылабыз. Каунтер качанга чейин? Каунтер барабар 0дөн баштайбыз. Каунтер N көбөйтүлгөн M минус 1ге чейин. Так, бул жерде мындай эгерде бул 0-чы катар, 1-чи, 2-чи катар. 0-чы катардагылар болсо биягынан баштап туруп сол жагынан оң жагына карап толтуруп кетебиз. 2-чи катар болсо дагы солдон оңго. А мисалы 1, 3 дегендерди кайсы жактан кайсы жакка? Оңдон солго толтуруп кетебиз. Кайра 4-чү катарды солдон оңго. Ошондо эмне кылат экенбиз? Эгерде бул rowдун индекси 2ге бөлүнсө, солдон оңго, а бөлүнбөсө, оңдон солго. Эгерде жүп болсо, мындай катары менен кетебиз. Так болсо, тескеринче кетебиз. Аркасыначы. Ай. Так. Integer counter барабар 0 башында. Анан A 100 деп койлу. 100 I дейли. EJ. Так, EJ. Анан NM. Sin. Так, sin. N
for i barabar 0'dön i qaysi жерге чейин n'ге чейин i plus plus. Bu yoqdan bunday bo'ladi. Егерде if i mod 2 barabar 0 болсо, анда biz sol жағынан оң жағына толтырып коюшубуз керек. Анда эмне кылабыз? For j barabar 0'дөн j m'ге чейин j plus plus ai j barabar counter. Counter деп туруп, counter plus plus 1ге көбөйтүп коебуз. Counter'ды барабарлап, counter'ды 1ге көбөйтүп коебуз. Так, эгерде 2ге бөлүнбөсө, анда эмне кылабыз? Else деп коелу, else for j барабар m-1ден баштайбыз. Арт жагынан m-1 эң аякысы m-1 болот. Кайсы жерге чейин j чоң же барабар 0'дөн болсо иштей бериш керек. Эмне болуш керек? j минус минус деп туруп counter так ai кийинки бет бияка жазып коеюн. ai j барабар counter counter plus plus деп коебуз. Эгерде 2ге бөлүнсө, мындай түз эле кылып коебуз. 2ге бөлүнбөй калса, анда арт жагынан баштап алт жагына карап толтуруп коебуз. Мына 1ден 9га чейин, анан арт жагынан алдына. Так, бизге дагы бир массив берилет экен. Сааттын жебесине карата 90 градуска айландырып коюшубуз керек экен. Кандай кылабыз? Так, бизге могу массив берилиптир. Могу массив берилет экен. Буну бир ылдыйга тартып коюшубуз керек. Мына айландырганда 9 эң үстүнө келип калат. 5 1 10 6 2 11 7 3 12 8 4 болуп калат. Так, ошондо биринчи эмнени чыгарат экенбиз? J 0 1 2 2 3 0 1 2. Биринчи мол жагынан, колум жагынан 0'дөн 1 2 3. Колумдарды ар бирин чыгарат экенбиз, а роолор эң аягынан баштап чыгат экен. Ошондо бизде ij болуп калса, так. For i барабар 0'дөн i'ге чейин i plus for j барабар 0'дөн j m'ге чейин j plus plus. Биз энемди окуп алабыз. Маги sin ai j. Эми биз биринчи кайсы j катарын чыгарабыз? J'ди арт жагынан чыгарып коебуз. Мо биринчи могу j да, мындайча тургандар j. Демек бул катарды биринчи чыгарабыз. Анан бул катардан, анан бул катарды. А буларды кантип чыгарабыз? Эң арт жагынан n-1ден 0'ге чейин. J барабар 0'дөн J кичинекей m'ге чейин J plus plus. А I арт жагынан баштайбыз. n-1ден I барабар n-1ден I чоң же барабар 0'дөн I минус минус азайып кетиш керек. Сяут A I J. A I J ди чыгарабыз.
Boşluk болуш керек. Анан бул for, могу бир forдан чыккандан кийин кийинки лайнга түшүрүп коюшубуз керек. Кийинки лайнга түшүрүп коет. Ошондо эмне болот? Могу катардан баштайт. Бунун эң аягына 9 5 1 16 2 11 7 3 12 6 4 болуп арт жагына чыгарып коет. Мисалы бир мисал көрсөтөм. Мына сулуураак жазылыптыр. I, J'лерди окуйбуз, M'ди окуйбуз. Анан кийин J барабар 1ден M'ге чейин. I барабар N'ден 1ге чейин. Бул array 1ден баштаптыр. Ошон үчүн N'ден баштап калды. I-нчи, J'нчи чыгарып коет. Ар бир line бүткөндөн кийин cout end line. Так, суроо барбы? Ошондо ар бир суроолорду карап чыктык через. Силер ошондо биринчи менен экинчи двухмерный array менен одномерный array'деги суроолорду чыгарбаган суроолорду чыгарып чыккыла. Кийинки жума экзамен болот. Эгер сурооңор болсо берип койгула. Суроо жок болсо жакшы калгыла. Жокпу? Сабак бүттү. Yes.